Дүйнөдөгү эң ири жумуш издөө Indeed кызматынын маалыматы боюнча америкалык кызматкерлердин 49% кесибин радикалдуу түрдө өзгөрткөн. Дүйнөлүк экономикалык форумдун 2018-жылы жарык көргөн отчетунда жасалма интеллект дүйнө жүзү боюнча 75 миллион жумуш ордун кыскартып, бирок ошол эле маалда 133 миллион жаңы жумуш ордун жаратары жазылган. Демек, роботтор адамдардын жумушун тартып алат деп коркууга негиз жок. Процесстердин автоматташуусу жана андан улам айрым кесиптердин жок болуусу буга чейин деле болуп келген көрүнүш. Болгону азыр бул процесстер өтө тездик менен жүрүп жаткандыктан адамдардын белгилүү бир карьералык багыты болбой калат. Аралыктан иштөө жана эркин иш графиги 2020-жыл мындай форматта иштөө канчалык ыңгайлуу экенин көрсөттү. Буга ылайык эми аралыктан иштеп, ал үчүн ири көлөмдө айлык акы алууга мүмкүнчүлүк берген кесиптер актуалдуу болот. Мындай кесиптерге IT жана диджитал кирет. IT менен диджиталдын айырмасы эмнеде? IT бул техникалык компонент. Адатта IT-ни программалоо деп гана түшүнөбүз. Бирок программалоо өзүнө дагы башка көптөгөн компоненттерди камтыган IT-нин бир гана бутагы. Программалар программалоонун тилинде негизделет. Мисалы C, Java, Python. Бул программалардын жардамы менен фронтенд иштеп чыгуучу, сайттарды, веб тиркемелерди жана интернет кызматтары үчүн колдонулуучу интерфейстерди түзөт. Тактап айтканда, фронтенд бул браузер окуй турган, чагылдырган же иштете турган нерсе. Ал эми бэкенд иштеп чыгуучу программалоо менен алектенет. Анын негизги максаты веб ресурстун сервистик тутумун иштеп чыгуу жана аны колдонуучу тарабы менен бириктирүү. Башкача айтканда, бэкенд браузерде же интернетке кошулган компьютерде эмес, серверде иштеген нерселердин бардыгы. Бэкенд үчүн сервердеги каалаган куралды колдонууга болот. Ошондой эле IT кесиптерине тестирлөөчү, системдик администратор, маалыматтарды анализдөөчү, маалымат технологияларынын долбоорлорун башкаруучу бизнес аналитик, программалык камсыздоону ишке ашыруучу консультанттар кирет. Ал эми диджитал маркетингдик аналитикалык активдүүлүккө жооп берет. Алар маркетологдор, веб-дизайнерлер, motion дизайн, гейм дизайнер, UX ADC, SMM менеджери, таргетолог жана копирайтерлер. Бүгүнкү күндө суроо талап жогору болгон кесип бул диджитал маркетологдор. Алар интернет аркылуу бизнеске кардарларды тартышат. SMM менеджерлер болсо брендти таанытууга, анын социалдык түйүндөр аркылуу жайылтууга салым кошушат. Таргетологдор жарнамаларды жайылтып, аларды социалдык тармактар аркылуу башкарып турушат. Контент түзүүчүлөр багытталган аудиториянын талабына ылайык билим берүүчү же көңүл ача турган маңыздуу материалдарды жарыялашат. Ал маалымдама, видео, сүрөт, инфографика, электрондук китептер болушу мүмкүн. Учурда көптөгөн компаниялар контент түзүүчүлөрдү жаңы жана туруктуу кардарларды тартуу үчүн колдонуп келишет. Дүйнө күн сайын өзгөрүп жатат. Анткени менен жаңы шарттарда өзүн кандай алып жүрүүнү көпчүлүк биле элек. Мындан улам 20 жаштагы студент, 40 жаштагы тажрыйбалуу бирок санариптик жөндөмү жок кызматкерге караганда көбүрөөк суроо талапка ээ болушу мүмкүн. Айтылгандай эле технологиялардын өнүгүүсү IT жана диджитал кесиптерге болгон суроо талапты күчөтүүдө. Бирок азыркы мектеп системасы ал турсун жогорку окуу жайлардагы келечектеги кесип ээлерине керектүү болгон диджитал көндүмдөрдү бербейт. Андыктан азыркы эмгек базарында өз ордун табам деген адам диджитал көндүмдөрдү өз алдынча өздөштүрүүсү зарыл. Деги эле digital skills же көндүмдөр деген эмне? Биз буга чейин катуу жана жумшак жөндөмдөр, тагыраагы hard skills, soft skills туурасында сөз кылганбыз. Бирок компьютерлердин кеңири колдонулушу бардык кесиптердеги жумуштардын санариптешүүсү барган сайын күчөп, 3-топтогу санарип жөндөмдөрүнүн же digital skills'тын мааниси артууда. Бүгүнкү күндө digital skills ар бир адамга керек. Анын кесиби коммуникация менен технологияга тиешеси бар жогу маанилүү эмес. Базалык деңгээли кайсы бир кесиптерге компьютер менен программаларды колдоно билүүсү. Учурдагы ар бир мугалимдин көндүмдөрүнүн негизги тизмесине аралыктан окутуу платформаларын колдоно билүүсү зарыл болуп калды. Буга ылайык өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө, кесибине карабастан санарип жөндөмдөрүн бардыгы өнүктүрүүгө мажбур болушкан. Мисалы, медицинада санариптик көндүмдөр бейтаптардын ден соолугу боюнча маалыматты компьютерге киргизип койгонго эле эмес, роботтор менен операцияларды жасаганга да колдонулат. Ал эми эң негизги диджитал жөндөмү бул санариптик коопсуздук. Мисалы, каржылык операцияларды кантип коопсуз жүргүзүү керектигин түшүнүү зарыл. Ошондой эле
кайсы маалыматты жайгаштырууга уруксат берилет жана жайылтуу кандай көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн. Бул жеке маалыматтарга эле эмес, бүтүндөй бизнеске тиешелүү. Маалыматты туура жайгаштырып, туура жайылтуу маанилүү. Кыргызстанда IT технологиялары өтө тездик менен өнүгүп жаткан жана кирешелүү тармактардын бири. Аймактарда дагы барган сайын программисттерди даярдаган IT мектептердин, курстардын саны өсүп жатат. Маселен, Арыстан Жусупов көп жылдар бою Малайзияда жашап иштеп келип, 1 жыл мурун Ош шаарында Next IT курсун негиздеген. Айтымында Кыргызстанда бул кесипти үйрөнүү реалдуу жана абдан натыйжалуу. Мыкты программисттерге дүйнөлүк рынокто суроо талап жогору. IT кызматкерлери фрилансер катары жумуш табууга мүмкүнчүлүктөр арбын. Biz жарым жыл болду активно Next бренди менен курстарды ачып баштадык. Биздин курстарда азыр эсеби менен бир 40 жаштар окуйт. Биринчи поток уже биринчи уровенди бүтүрүштү. Азыр натыйжага ээ боло элекпиз. Жарым жыл болду баштаганыбызга. Бирок аябай пландарыбыз чоң. Эң маанилүүсү талап бар экен. Жаштарда дагы, улумунда дагы бул кызыгуу бар. Англис тили азыр убагында мисалы бизде орус тили канчалык мындай дүйнөгө айнек эшик болсо, мындай чыгыш болсо, азыркы учурда англис тили ошондой илим тили болуп калды. Мен оюмча англис тилин билиш керек. Андан тышкары мындай логикалуу ой жүгүртүү. Ошол сиз айткан soft skills. Мындай адамдар менен тил табыша билүү, критикалык ситуациялардан кантип оңой чыгуу, проблеманы чечүү. Биринчиден мен балдарым Кыргызстанда төрөлгөнү менен тилекке каршы алар англис тилини биринчи тил кылып алышты да. Анан кыргыз тил, орус тил деген немеси аксап баштаган. Бирден бир келген себебибиз ошол болду. Балдарыма кыргызча өзүнүн эне тилин үйрөтүү, анан билишсин деп. Ато мындай карап көрсөңүз, мен чоң уулум 11 классты быйыл бүтүрдү. Убакыт өтүп кете берет экен. Бул маселени мындай киришпесең кеч калып калгандай сезим пайда болду да. Ошол себептен кайтып келдик. Биз максималдуу түрдө ушундай миграцияны колдошубуз керекпиз. Четтен жашап, иштеп келген адамдар ал жактагы жакшы нерселерди, эмнеге ал жакта бул нерселер боло алат, а бизде боло албайт. Ошону мен дагы бир четтен өзүмө как миссия катары, максат катары алып келем. Биз дагы алардан эч кандай айырмабыз жок. Биз дагы ошол мамлекеттерде болуп аткан нерселерди биз дагы бул жакта чагылдыра алабыз деп ойлойм. Азыр үйдө мисалы Алайдын та чокусунда отуруп, интернетиңиз бар болсо, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бирдей болуп калды да, башка мамлекеттер менен салыштырмалуу. IT жөнүндө мен көп сүйлөп, мактап неме кыла берем, себеби мен өзү айтишникмин да. Бирок бир гана IT эмес, мисалы бизде сварщиктер аябай жакшы акча табышат, Ошто туруп эле, кондитерлер, адамдар баягы эле
экономист, баягы эле юрист тармагында окуп башташат да. Вот биринчи проблема, мен оюмча, ошол мектептерде туура профориентация бериш керек. Болбосо туура эмес багытка барып окуп, 5 жыл убактысын өткөрүп, анан ошол эле диплом менен билбейм Россияга барып, ошол сиз айткан кара жумуш менен алектенип акча табышат да. И ушул кесиптердин арасында эң потенциалы көп, эң мындай инвестиция жагынан туруктуу болгон IT, программирование. Караколдо 2017-жылы ачылган IT Академия Бишкектеги IT Академиянын филиалы. Убагында 6 окуучу менен ачылган академияда азыр 35 окуучу билим алат. Академияга айылдардан дагы келип окушат. Кээ бирлери тийиштүү сертификаттарга ээ болгондон кийин жер-жерлерде өздөрү дагы IT мектептерди ачууга белсенишүүдө. Интернет тарады. Бүт Кыргызстан боюнча ар бир айыл аймактарга жетти. Мен Бишкекте отурамбы, Нью-Йоркто отурамбы, же Караколдо отурамбы, бирдей эле ноутбукту ачып алып, ошол эле интернетке кирип, ошол эле жумушту жасайм да. Ошондой эле маяна табасың да. Мен да Борбордо иштеп жашап жүрүп, анан кийин 2012-жылы келгем Караколго. Жүздөн ашык. Бул жерде 2 муртбай жол болот. Негизги багыт ошол окутуп баштаганыбыз фронт-энд багытында окутабыз. Бул сайт жасаганды үйрөнүшөт. Ошо нөлдөн баштап, эң башынан баштап окутабыз. 6 бала менен эле баштаганбыз биринчи жылы. Экинчи жылы 18 бала, анан ошентип отуруп азыр 30-35 балага жетип калдык бир жылда. Бизде көбүнчөсү ошо мектеп окуучунун баягы 9, 10, 11 класстардын окуучулары болот. Анан студенттер да бар. Анан ошо 25-30 жаштагылар да бар. Бирок алар кичине азыраак, бир 10-15% түзөт. Бирок алар дагы бар. Мисалы, былтыр бир эжекебиз 40 плюс деп коеюнчу, ошондой жаштагы эжелерибиз бар болчу. Алар 30 плюс дегендер да бар. Алар келип окушат. Көбүнчө IT компаниялар Бишкекте жайгашкандыктан, ошо Бишкекте IT компанияларга стажировкага жибергенге аракет кылабыз да. Биздин балдар ошол 2-3 ай стажировкадан өтүп, кийин ошол компанияларга иштеп кирет, жумушка киришип. Негизи баштаганда эле мындай $200-300 башталат, айлыгы жакшы да. Анан ошентип 2 жылда $1000 жетиши мүмкүн, 3 жылда $2000-3000 өйдө таап башташат да. Анын жакшы жагы бүткөндөн кийин ошол тажрыйба алыш керек да. Тажрыйба алып, жанагындай старший разработчик деп коет. 2-3 жылда старший разработчикка 3-4 жылда жетип калышат. Чет өлкөдөгү IT компаниялардан, жана Google, Facebook сыяктуу компанияларда тажрыйбасын алып келсе болот. Алардан иштеп келгенден кийин же ошондой чоң компанияларда иштеп калат, же болбосо өзүнүн стартап ачып, өзүнүн шаарына кайтып келип, IT компанияларды ачып, ошо же болбосо ошондой чоң компанияларга удаленно алыстан иштесе болот да. Караколдо отуруп алып эле ошондой иштегендер бар.